الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді шексіз мейірімді және сенімсіз ырайымды болған Аллах Тааланың ысымымен баштағандан кейін сіздер менен буга чейинки өтүлгөн сабактарыбызга улай эле эртең менен кечинде окула турган зикирлер, себеби дегенде эртең менен кечинде окулган зикир бул адамды руханий жактан эле эмес, балким жашоодо дагы, өмүрүбүздө дагы, эртең акыретте дагы Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүүгө жана Аллах Тааланын, Кудай Тааланын коргонучуна, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн жин шайтандан, душмандан, жаман көздөн, жаман нерселерден сактоого себеп боло турган нерсе. Мына ошондой эле ошол бүгүнкү айтыла турган зикирибиз бул дүйнөнүн эле эмес, балким акыретте Аллахтын алдында Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө жана Аллахта ошондой эле бейишке кирүүгө жана тозок отунан кутулууга себеп боло турган зикирлерден бири. Бул зикир ошол пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте ошол аят кылган эртең менен кечинде окула турган зикирлердин катарында кирген зикир. Бул зикирдин чындыгында адам баласы бул дүйнөдөн өткөн кезде, кабырга кирген кезде дагы 3 суроо менен сурала турган суроо. Ошол суроого дагы ушул тирүүсүндө Аллах Таалага канчалык көп ушул зикирди айткан, ушул дуаны көп кайталаган адамдарга балким Аллах Таала тилине жеңил кылып бере турган жана ошонун негизинде Аллахтын ыраазылыгына жете турган зикирлердин бири болуп эсептелет. Албетте бул зикирдин Ан Аби Саллам деген киши марра ражулун фи масжиди Химс, Химстин бир мечиттеринен болгон бир мечиттен бир адамдын өткөндүгүн баяндап, фaqal hadal khadimun nabiy sallallahu aleyhi ve sellem, ошол кезде бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellemдин жардамчысы болгон деп сыпатташты дейт. Qala alqumtu ilayhi faqultu haddithni hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem la yatadawaluhu baynaka wa baynahu rijal dedi. Ошол кезде бул киши Абу Саллам деген киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem сага сен айткан, сен пайгамбардан уккан хадистерден мага айтчы деп айтты дейт. Сени менен пайгамбарыбыздын ортосунда башка бир мындай көп адам болбогон, көп адамдын арасында айтылбаган бир жаңы бир хадисти айтып берчи деп пайгамбар ошол жанагы пайгамбарыбыздын кызматчысы болуп жүргөн адамдан сурангандыгын айтканда, кала расулуллахи саллаллаху алейхи ve sellem, ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem мындай деген дейт. ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. Бул зикирде 3 жолу айтыла турган зикир. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا деген. Ушул зикирди, ушул дуаны ким эртең менен кечинде 3 жолудан айта турган болсо, албетте Аллах Таала ал адамдан кыямат күнү ыраазы болот. Аллах Таала ал адамды кыямат күнү ыраазы кылат деп айткан дейт. Ошол эле хадистин риваятын Абу Давудтан дагы риваят кылган, бул жогорудагы имам Ахмад риваят кылган болсо, ошол эле Абу Давудтан дагы риваят кылган хадисте мен кала хина асбаха ва хина амса деп айтты дейт. Ким таң аттырып кеч киргенде ушул зикирди айткан болсо, илля кана хаккан алаллахи ан юрдия, албетте Аллах Таала ал адамды ыраазы кылат деп айткандыгы дейт. Башка бир имам Табаранидин лафзинде болсо, ким ошентип айткан болсо, ва ана заимун ли ахири бияди хатта удхилаху жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem шафаат кылып, ал адамды колунан жетелеп бейишке киргизгенге мен сөз берем деп пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem ушундай бир шафаат кыла турган зикирлердин бири. Бул зикир демек, караңыз, эң алгач радийт биллахи раббан деп, бул түздөн түз Аллах Тааланын Рабб, Аллах Тааланын исми менен биздин Раббыбыз экендигине ыраазы болуу, ва бил ислам динен, жана ислам динин ыраазы болгон динге тутунгандыгы, ва би Мухаммадин Наби саллаллаху алейхи ve sellem набийен, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellemди пайгамбар деп
ыраазы болгондугун 3 жолу кайталаган зикир, эртең менен кечинде кайра кайталоонун фазилети. Караңыз, Аллах Таала кыямат күнү ал адамдын бейишке кирүүсүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү колунан жетелеп шафаат кыла турган, балким бул хадистин Аллах Таала өзү ыраазы боло турган, кала берсе жогоруда айткандай, бул зикирди такай айтып жүргөн адамдын тилине жеңил болгондугу, Аллах Таала ыраазы болгондугу үчүн ар бир адам кабырга кирген кезде сурала турган, ошол Мункар Накир келип суралган кезде «Ман раббук, ва ма динук, ва ман набиюк» деп сурала турган кезде, эмне ушул жоопко, суроого жооп боло турган зикирлердин бири. Демек, ар бир адам ал кабырга киргендеги абал оңой эмес. Ошондуктан адам тирүүсүндө, бул жашоосунда жакшыдан болгон болсо, жаратканга жакын болсо, жаратканды ыраазылыкка турган амалдар менен жүргөн болсо, Аллах Таала ошондуктан ал адамга ошондой абалда жеңил кылып коет. Ошондуктан Аллах Таала башка бир хадистерде кимде-ким пайгамбарыбыз айтат, хадистерде кимде-ким кененчилик убакытта, жөн жүргөн убакытта, жыргал жашоосунда жаратканды эстесе, анын башына кыйынчылык түшкөн кезде Аллах Таала, Кудай Таала аны эстеп турат деп айткан. Демек, тирүүсүндө жаратканга ыраазы болуу, анын берген динине дин тутуу, бул дагы Аллах Тааланын эң негизги талаптарынан бири. Мына ошондуктан бул жерде Аллах Таалага толук моюн сунгандыгын жана Аллах Тааланын берген динине, жиберген пайгамбарына жана Аллах Тааланы ыраазы болуп, Аллах Тааланын берген тагдырына, ал жакшылык жамандыгына бардыгына ыраазы боло турган бир сыфаттардан бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бир канча аяттарда «Афа гайраллахи абдахи хукман, афа гайраллахи аттахиду валиян, кул агайраллахи абги раббан, ва хува раббу кулли шей» деген аяттар келген. Себеби дегенде Аллах Тааладан башканы өкүмдар тута аламбы? Аллахтан башканы өзүмө дос тута аламбы? Аллахтан башканы бүткүл нерсенин, бүткүл бардык нерсенин Раббы болгон Аллах Тааладан башканы өзүмө Рабб тутамбы деген аяттарда Аллах Таала бир канча аяттарды эскерткендиги. Демек, Аллах Таалага ыраазы болуп, Аллах Таалага моюн сунган абалда күнүнө эртең менен кечинде ушул зикирди 3 жолу кайталаган адамга Аллах Тааланын ыраазылыгы вада кылынган. Демек, «Ва ин ташкуру ярдаху лакум» деди. Эгер Аллага эле шүгүр кылсаңар, албетте Аллах Таала анда силерди жана Аллах Таала дагы ыраазы болот деди. Мына ошондуктан Аллах Таала башка бир аятта болсо эмне деди? Эгерде ла ин шакартум ла азиданнакум деген. Эгер шүгүр кыла алсаңар, анда шүгүрдүн акыбетинде Аллах Таала мен берип аткан нематтарымды мындан дагы көбөйтүп берем деген, мындан дагы арттырып берем деген. Ал немат ишиктер шүгүр кылуу менен мындан да арттырам дегени бул дүйнөдө болсун, кабырда болсун, акыретте болсун чек койгон эмес. Демек, Аллах Таалага сиз менен бизге берип аткан нематтарына шүгүр кылуу керек. Ошондуктан немат дегенде бардыгыбыз азыркы кол азуда турган нерсенин бардыгы немат. Аллах Таала Куранда кабар бергенде эле «Ла ин та'уду ни'маталлахи ла тухсуха» деп айткан. Эгер силер Аллах Таала тарабынан берилген нематтарды эсептесеңер, аны эч качан эсептеп бүтө албайсыңар деген. Чындыгында Аллах бизге берип аткан нематтарды карап көрүңүз. Канчалаган сиздин азыр экөөбүздүн ден соолугуңузду карап отурсаңыз, канчалык адам ошол ден соолугунан жабыркаган, ден соолугунан айрылган, канчалык адам азыркы учурда ооруканаларда дарыланып жаткан адамдар бар. Ашыларды карап отурсаңыз, Аллах Таала сизге канчалаган нематтарды бергендигин, кандай чоң немат экендигин түшүнүп турасыз. Ошондуктан Аллах Таала менен бизге берип аткан нематтардын эң алгачкысы бул Аллах Таала тарабынан берилген аманчылык, тынччылык, үйүңдө, өлкөңдө, жериңде, өлкөбүздө болуп аткан тынччылык, деги эле ошол аламда тынччылык болуу бул Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң немат. Себеби дегенде табигый кырсык болбосун, башка нерсе болсун, уруш болсун, башка адамдын тынччылыгын ала турган, адамдын үй бүлөдөгү ар бир бейпилдикти буза турган бардык нерсе бул демек ошол нематтын алынуусуна бир белгиси болуп эсептелет. Ошондуктан Аллага шүгүр кылалы, Аллах Таалага канчалык шүгүр кылсак, Аллах Таала дагы мындан да көптөгөн немат эшиктерин ачалы дейт. Демек, Аллах Таалага ыраазы болуу, Аллах Тааланын берип аткан нематтарына шүгүр кылуу, азыркы учурда өлкөдөгү кээ бир болуп аткан табигый кырсыктардын, сел болобу, шамал болобу, же андан башка нерселердин дагы болуп аткандыгын карап отуруп, биз балким Аллахтын бир эскертүүсү келип аткандыгын
Аллах Таала ошол табигый кырсыктар аркылуу, табигый сел болсун, ал көчкү болсун, ал эми ошол кандай бир шамалдар башка нерсе аркылуу дагы көптөгөн Аллах Таала коомдорду убагында Аллах Таала азаптагандыгы, ал эми азыркы учурда ошол нерселердин улам кайра кайталанып аткандыгы кайсы бир деңгээлде ошол адамдарга, ошол элге, ошол жерге эскертүү катары болуп аткан нерсе. Ошондуктан акылыбызга келели, тооба кылалы, күнөөдөн тыйылалы, Аллах Тааланын буйругу болгон шариятты бекем кармоо менен зулумдан алыс болуп, Аллах Таала жаман көргөн бузукулуктан, жаман нерселерге себепчи болуп калуудан Аллах Таала баарыбызды сактаган болсун. Бул негизи аятта дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул аят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы эң акыркы түшкөн аяттардын бири. Кала берсе бул аят ошол Арафатта түшкөндөгү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол ажылык күндөрү, эң улуу күндөрдө акыркы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол эң акыркы коштошуу ажылыгы болгон ажылыктагы эң акыркы убакыттарда түшкөн аяттардын бири. Бул аятта Аллах Таала "Радиту биллахи рабба ва бил ислам дина" деген ва би Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам набия деген зикирдин өз ичине камтыган сыяктуу эле Аллах Таала "Ал-яума акмалту лакум динакум" деген, "Ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина" деп айткан. Аллах Таала "Ал-яума акмалту лакум динакум" дегени, демек Аллах Таала сиз менен бизге бул динибизди толук кылып бергендиги. Бул дин дегенде демек кыяматка чейинки келе турган кандай гана абал, кандай гана адам болбосун, ар бир заманга талабына жараша жооп бере турган дин болуп келгендиги, пайгамбарыбыздын эң акыркы пайгамбар экендиги, мындан кийин пайгамбар келбей тургандыгын, акыр заман пайгамбар экендигин пайгамбарыбызга бир ишара болуп аткан болсо, экинчиси "Ва атмамту алейкум ни'мати" жана бүт бардык нематтарды мен толуктап бердим деди. Демек бул үммөттүнгө Аллах Тааланын берген нематтары ушунчалык көп, ушунчалык чексиз. Буну дайым айтабыз. Эмне бул немат, кайсы немат десе, пайгамбарыбызга үммөт болгон немат. Аллах Таала бул үммөткө берилген жеңилдикти, бул үммөткө берилген фазилеттердин, бул үммөткө Кудай Тааланы көтөргөн, бул үммөттүн кадыр баркын көтөргөнчүлүк башка эч бир үммөткө Аллах Таала андай нематтарды мүмкүнчүлүктөрдү берген эмес. Мына ошондуктан дагы бул үммөткө башка бир коомдор эмес, балким убагында пайгамбарлар дагы үмүт кылган, пайгамбарлар дагы эңсеген үммөт болуп эсептелет. Ошондуктан ар бирибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үммөт болуп жаралып калгандыгы негизи Аллах Тааладан чексиз чоң бир немат экендигин ар бир момун мусулман кадырлап барктап сезүү керек. Андан кийинкиси "Ва радиту лакум ислама дина" деген, мен силерге өзүм исламды ыраазы болгон дин кылдым дейт. "Ал-яума акмалту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина" деген динди Аллах Таала тарабынан толук өзү ыраазы болгон дин кылып бергендиги. Бул демек хадистеги нерселерди, ушул зикирди карап отура турган болсок, зикирде Аллах Таала радиаллаху анхум ва раду анх дегендиги аяттардагы Аллах Таала алардан ыраазы болду жана алар дагы Аллах Тааладан ыраазы болот деген аяттын мааниси дагы демек Аллахтын берип аткан жеңилдигин, ушул зикирди айткандан кийин бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун жана эртең Алла кабырга баргандагы суроо жооптурда болсун, албетте алар Аллах Тааладан ыраазы боло тургандыгын кош кабар берген. Демек биз дайым айтып келебиз, эртең менен кечки зикирди өзүнө адат кылган адам күн сайын Аллах Таала тарабынан берилип турган коргонучту, ар кандай бир жаман көздөн, жаман сөздөн сактана турган жана жаман нерселерден, көзгө көрүнгөнгө жана көзгө көрүнбөгөн душмандардан Кудай Тааладан бир өзүгө коргонуч кыла турган, калкан кыла турган зикирлер болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул зикир жөнөкөй эле зикир эмес, балким жана жогоруда айткандай Аллах Тааланын ыраазылыгына жете турган жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын албетте шафаат кылуусуна бир себеп боло турган жана ошону менен бейишке кирүүгө дагы, бейишке алып бара турган ушундай бир чоң бир Аллах Таалага шүгүр кыла турган зикирлердин бири. Ар дайым өзүбүзгө зикирди адат кылуу демек Кудай Таалага өзүбүздү жакындатуу болуп эсептелет. Бул жөнөкөй нафил зикирлер болгондугуна карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисте кабар бергендей эле, бендем эч качан мага Аллах Таала фаз кылган нерселерге жакындай албайт деп айтты. Бирок хадистин уланысында пайгамбар Аллах Таала бул хадиси кудусиде пайгамбар ривайет кылган хадисте эмне деди? Аллах Таала бирок кайсы бир бендем нафил нерселер менен дагы,
фарыздан тышкаркы кээ бир амалдар менен дагы Аллах Таалага мага жакындай алат деди. Аллах Таалага ошол кезде эгерде ал адам ошол нерсени такай үзгүлтүксүз кылып жүргөн болсо, ошол себептүү аны мен эгерде жакшы көрүп калсам, анын көрө турган көзүнө, уга турган кулагына, сүйлөгөн тилине, кармай турган колу жана барып басып бара турган бутуна айланам деп айткан хадисте. Бул хадистин мааниси демек ар бир адамдын көргөн нерсеси, уккан нерсеси, сүйлөгөн сөзү, кармаган нерсеси жана барган багыты дагы Аллах Таала ыраазы боло турган, Аллах Таала каалаган, Аллах Таала өзү жакшы көргөн, жаратканга сени жакындата турган, бүтүндөй сени жакшылык курчап кала турган бендеги даражага жетсе болот деп айтат да. Демек адам баласы ушул өзүбүзгө эртең менен кечинде зикирди адат кылуу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул зикирди эртең менен кечинде такай айтып жүргөндүгүнүн өзү пайгамбарыбыз өзү үчүн эмес, балким ушул үммөт үчүн канчалык зарыл экендигин, ушул балким биз үчүн канчалык бир маанилүү экендигин, пайгамбарыбыздын калтырбай жүргөндүгүн карап, үммөт дагы ошого ыктыда кыла турган, аркасынан ээрчий турган, аркасынан эргеше турган нерсе болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул нерселерди өзүбүзгө адат кылуу менен жана үй бүлөбүзгө дагы, балдарыбызга дагы адат кылып, балдарыбызды эртең менен кечинде зикирге калтырбастан шарт түзүп бере турган болуш керек. Мына ошондуктан эртең менен кечиндеги зикирди адат кылуу боюнча кээде алымдарыбыз атайын башка бир сабактарындагы башка бир нерсенин баардыгын токтотуп коюп, атайын ошол зикирге өзүнүн убактысын бөлүп, себеби бул зикир күнүмдүк жашообуздагы өмүрүбүзгө ошол эле учурда биздин жашообузга, ошол эле биздин мекенибизге дагы өтө бир жакшылыктарды алып келе турган нерселерден бири. Ар бир адам эгер өзүбүзгө зикирди адат кылсак, эртең менен кечиндеги окула турган зикирлерди өзүбүзгө коргонучка бекем кылсак, анда сиз менен бизди күтүлбөгөн жаман нерселерден, күтүүсүз бөтө кырсыктардан, табигый кырсыктардан жана жаман нерселерден жараткандан өзүнүн коргонучунда болуу, бул эң чоң бакыт болуп, эң чоң бир игилик болуп жетишкендик болуп эсептелет. Айрыкча азыркы учурда ар кандай бир көзгө көрүнбөгөн жин шайтандын бизге тийгизип аткан зыяндарында, көпчүлүк адамдарга ошондой бир ооруга чалдыккан учурда, ошол нерседен алдын алуу максатында дагы, кайсы бир деңгээлде кимди бир ооруткан болсо ошол нерседен арылуу, айыгуу максатында дагы эртең менен кечинде зикирди өзүбүзгө адат кылуу керек. Кайсы бир адам ошондуктан эртең менен кечинде зикирди адат кылып жүргөн адамга көз тиүү дагы, сыйкыр дагы, ал эми ошондой бир жин шайтандын дагы зыянынан дагы Кудай Тааланын коргонучунда болот. Себеби бул качан биз Кудайдан алыстаганда, качан бир Кудай Тааладан Кудай Тааланы наразы кыла турган, Кудай Тааланын кары келе турган амалдарга аралашканда, же болбосо ошо өзү билбеген абалда көзгө көрүнбөгөн ошол жин аламына бир тоскоолдук кылып алган учурда бизге ар кандай зыян жетип калышы мүмкүн. Ал эми эртең менен кечинде зикирди такай айтып жүргөн адамга Аллах Таала тарабынан коргонуч болот дагы, ошол башка биз менен көзгө көрүнбөгөн, биз менен бар эле жашоого, жин аламына дагы эч кандай бир зыян бербей турган, тоскоолдук болбой турган, тескерисинче зикир менен жүргөн адамга, аларга дагы бир белги боло турган, зикир менен жүргөн адамга жин шайтандын дагы эч кандай зыяны жок, тескерисинче дайым Кудайдын колдоосунда, Кудайдын коргонучунда боло турган адам болууга шарт түзүп бере турган нерселерден бири. Мына ошондуктан биз буга чейинки зикирлерди улай эле бүгүнкү өтүлгөн зикирибиз бул эң бир көп пайдасы өтө чоң болгон зикирлердин бири болду. Албетте бул зикир кыска, бирок Аллахтын алдында ушунчалык кадыр баркы, жараткандын балким ыраазылыгына жетүүгө себеп боло турган зикирлердин бири болду. Бул зикир радиту биллахи рабба ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян деген дуа. Аллах Таала сиз менен бизди дайым тилибиз зикирден коргобой тургандардын катарында кылсын.